Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштоодон мурда мен силерди бүгүнкү кырдаалга байланыштуу Жеңишкүл Өзбекованын Ак чачтым тажы ак чачтым аттуу ырынан үзүндү бир куплет көркөм окуп берүүнү чечтим. Тажы тумо, тарбияң катуу ханыша. Бир үйдө жашап көрүшпөй калган үй бүлө, бир ойду багып бөлүшпөй калган үй бүлө, кыйналып тапкан акчасын гана бөлүшүп, балкыткан мээрим төгүшпөй калган үй бүлө. Байладың баарын чогултуп очок боюна, чын бөгөт болдуң тытынып чуркар жолуна, кут кирип үйгө түндүктөн түтүн булады, чоң казан кайнап, жылыды жүрөк чоңуна. Демек баарыбызды бүгүн бир үйгө чогултуп, баарыбызды ата энелерибиз менен кошо онлайн сабакты окутуп жаткан ушул дарттын себеби экен. Ошондуктан бүгүн мен да онлайн сабакты баштаардан силерди сабактын темасы менен тааныштырып алайын. Бүгүн өтө турган сабагыбыздын темасы бирөңчөй мүчөлөр, алардын тыныш белгилери. Сабактын максаты менен таанышабыз. Билим берүүчүлүк максатыбыз. Студенттер сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнүн мүнөздүү белгилери, өз ара байланышуу жолдору жана тыныш белгилери жөнүндө кеңири маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз. Студенттер сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүн, аларга коюлуучу тыныш белгилерин жана байланышуу жолдорун өздөштүрүшөт, өз билимдерин өркүндөтүшөт. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк максатыбыз. Эне тилин сүйүүгө, кадырлай билүүгө, өз алдынча иштөөгө тарбияланышат. Онлайн сабакты окутуунун астында кадимки эле өзүбүз пайдаланып жүргөн алтын эрежелерди пайдаланып алабыз. Белгиленген убакыттан кечикпей онлайн сабакка катышып турабыз. Сабак учурунда ар нерсеге алаксыбай көңүл коюп отурабыз жана берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Ар бир сабактагы жазуу иштерин өз убагы менен дептерге жазып турабыз. Себеби кийин булардын баары текшерилет. Сабакты үйгө берилген тапшырмаларды суроо менен баштап алалы. Аны үчүн силерге өтүлгөн тема боюнча 3-4 суроо берем, мына ошого жооп жазасыңар. Биринчи, сүйлөмдөрдү уюштурууда сүйлөм мүчөлөрүнүн ролу бирдейби же бирдей эмеспи? Экинчи, адам оюн угуучуга так жана толук берүүдө айкындооч мүчөлөрдүн ролу кандай? Үчүнчү, бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Төртүнчү, аныктооч менен бышыктоочтун окшоштугу жана айырмачылыгы. Айрыкча ушул 4-чү суроого көңүл койгула, аныктоочту да окугула, бышыктоочу экөөнү салыштыргыла. Бүгүнкү өтө турган темабыз бирөңчөй мүчөлөр, алардын тыныш белгилери. Эми бирөңчөй мүчөлөр деген эмне? Сүйлөм тутумунда грамматикалык жактан бирдей түзүлүштө туруп, бирдей суроого жооп берип, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган бир нече окшош мүчөлөр сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү деп аталат. Мисалы, Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат жок. Суроо беребиз. Кимден кат жок? Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да. Бул сөздөр чыгыш жөндөмөсүндө туруп, кимден деген суроого жооп берип, толуктооштук милдет аткарды. Демек, бирөңчөй толуктооштор булар. Бирөңчөй мүчөлөргө өзү төмөндөгүдөй белгилер мүнөздүү. Биринчи, бирдей суроого жооп беришет. Экинчи, бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Үчүнчү, бирдей сөз түркү менен жасалат. Төртүнчү, бирдей формада келишет. Же уңгу болот, бардыгы же бирдей мүчө болот. Сүйлөм мүчөлөрү түрлөрүнө жараша төмөндөгүдөй бөлүнөт. Бирөңчөй ээлер, бирөңчөй баяндооштор, бирөңчөй аныктооштор, бирөңчөй толуктооштор, бирөңчөй бышыктооштор. Бирөңчөй ээлер. Өз ара тең байланышта болуп, сүйлөмдүн баяндоочуна карата бирдей катышта айтылган ээлер бирөңчөй ээлер деп аталат. Мисалы, Айтекенин эрки да, өмүрү да, бактысы да баланын колунда сыяктуу эле. Суроо берип бирөңчөй ээни табабыз. Айтекенин эмнеси баланын колунда сыяктуу эле? Эрки да, өмүрү да, бактысы да. Бул жерде бирөңчөй ээлер эрки да, өмүрү да, бактысы да деген сөздөр болуп жатат.
Зататоош сөз түркүмүнөн жасалган бирөңчөй ээлер. Бирөңчөй баяндооштор грамматикалык жактан бирдей милдет аткарып, бирдей суроого жооп болуу менен сүйлөм ээсинин белгиси катары айтылган баяндооштор бирөңчөй баяндооштор деп аталат. Мисалы, бүгүнкү күндө өлкөбүздү каптаган дарттын алдын алабыз, күрөшөбүз, жеңебиз. Суроо берип бирөңчөй баяндоош табабыз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздү каптаган дартты эмне кылабыз? Алдын алабыз, күрөшөбүз, жеңебиз. Этиш сөз түркүмүнөн жасалган бирөңчөй баяндооштор. Бирөңчөй аныктооштор сүйлөмдө аныкталгычка карата бирдей катышта келип, аны түрдүү, белги, касиеттери боюнча мүнөздөп көрсөтүүчү аныктооштор бирөңчөй аныктооштор деп аталат. Мисалы, чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам баарын жегет. Кандай адам баарын жеңет? Чыдамкай, токтоо, эмгекчил. Демек, кандай деген бир гана суроого жооп берди, анан аныктооштук милдетти аткарды. Бирөңчөй аныктоош болуп эсептелет. Бирөңчөй толуктооштор сүйлөмдө кыймыл аракет жана сынатоош менен айрым бир толуктооштордон болгон сүйлөмөчөлөрүнө бирдей объектилик катышта турган толуктоош бирөңчөй толуктооштор деп аталат. Мисалы, ага иниге, жердештерге салам де. Суроо беребиз, кимдерге салам де? Ага иниге, жердештерге. Демек, зататоош сөз түркүмүнөн жасалды, толуктооштук милдетти аткарды. Бирөңчөй толуктооштор болуп атат. Бирөңчөй бышыктооштор грамматикалык жактан бирдей милдет болуп, бирдей суроого жооп болгон жана өз ара тең байланышта айтылган бышыктооштор бирөңчөй бышыктооштор деп аталат. Мисалы, алардын үй бүлөсү бири-бирине кайрымдуу, ынтымактуу, көңүлдүү жашашчу. Кандай жашашчу? Кайрымдуу, ынтымактуу, көңүлдүү. Бир суроого жооп берип атат, кандай деген суроого бышыктооштук милдетти аткарып, мына кайрымдуу, ынтымактуу, көңүлдүү деген сөздөр бирөңчөй бышыктооштор болуп эсептелет. Эми бирөңчөй мүчөлөрдүн кандай жол менен байланышарына жана кандай тыныш белги коюларына токтололу. Кыргыз тилинде бирөңчөй мүчөлөр өз ара эки түрдүү жол аркылуу байланышат. Биринчи интонация аркылуу, экинчи байламталар аркылуу. Интонация аркылуу байланышканда бирөңчөй мүчөлөр өз ара эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак интонация аркылуу гана байланышат. Мисалы, үнү да өтө эле кырааттуу, ыргактуу, муңайыңкы эле. Байламталар аркылуу байланышат. Кыргыз тилинде бирөңчөй мүчөлөр өз ара жана, менен, да, дагы, же болбосо ары деген байламталар аркылуу байланышат. Мисалы, Акылай ары сулуу, ары кичипейил жан эле. Бул жерде ары деген байламта аркылуу байланышып турат. Эми бирөңчөй мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилер менен таанышабыз. Бирөңчөй мүчөлөр интонация аркылуу байланышса, жазууда алардын араларына үтүр коюлат. Мисалы, адам үчүн адамгерчилик асыл, кымбат. Бул жерде адам үчүн адамгерчилик кандай? Асыл, кымбат деген бирөңчөй мүчөлөр, асыл, кымбат деген сөздөр интонация аркылуу байланышкандыктан ортолоруна үтүр коюлду. Экинчи, байламталар менен байланышкан бирөңчөй мүчөлөргө үтүр төмөндүк учурларда коюлат. Биринчи, байламта бир нече ирет кайталанып, өзүнөн мурдагы сөзгө тиешелүү болсо, үтүр байламтадан кийин коюлат. Мисалы, сайдагы түн көрктүү да, коркунучтуу да. Бул жерде көрктүү да, коркунучтуу да деген бирөңчөй мүчөлөр да деген байламта аркылуу байланышып жатат. Бирок бул жердеки да деген байламта өзүнөн мурунку сөзгө тиешелүү болгондуктан байламтадан кийин үтүр коюлду. Экинчиси, байламта бир нече ирет кайталанып, өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болсо, үтүр байламтадан мурда коюлат. Мисалы, коркпогондой ал же кандын, же бектин тукуму дейсиңби? Бул жерде ал же кандын, же бектин деген бирөңчөй мүчөнү же байламтасы байланыштырып турат. Же деген байламта өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болгондуктан үтүр байламтадан мурда коюлду. Үчүнчү, жана, менен,
сыяктуу кайталанбас байламдар менен байланышса өтүр коюлбайт. Мисалы, адабият элдин сезими, анын рухий турмушунун гүлү жана күзгүсү. Бул жерде биринчи үмүтчөлөр сезими, гүлү, күзгүсү. Бул гүлү жана күзгүсү деген сөздөрдүн ортосунда, гүлү менен күзгүнүн ортосунда жана деген байламда байланыштырып тургандыктан эч кандай өтүр коюлган жок. Мына ушинтип бүгүнкү өтүлө турган темабызды аяктайбыз. Силерге түшүнүктүү болсо керек. Мындан тышкары дагы лекцияларды жөнөтөм силерге. Ал эми үйгө тапшырма. Биринчи мүчөлөрдүн бардык түрүн катыштырып, ден соолук жашоонун булагы аттуу чакан текст түзгүлө жана ага синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Демек, ден соолук жашоонун булагы деген темада бүгүнкү күн менен байланыштырып, бүгүнкү күндөгү көтөрүлүп жаткан маселелер менен байланыштырып, жакшынакай текст түзөсүңөр дагы текстиңерге биринчи мүчөнүн бардык түрү, биринчи баяндооч, аныктооч, толуктоочтор катышыш керек. Мына ошого кайра синтаксистик талдоо жүргүзүп келесиңер. Кийинки сабактан кездешкенге чейин саламатта калгыла.